Камера тескери болуп калыптырбы? Саламатсыздарбы? Азыр. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн адаттагыдай бүгүнкү түз эфирде мен комментарийлерди өчүрүп койдум. Аягында суроо жооп кылабыз. Мен алаксый берет экем, ар бир суроо келгенде, ошон үчүн комментарийди өчүрүп койдум. Суроолоруңуздарды аягында бересиздер, эң аягында. Мен жандырам. Бүгүнкү айтыла турган суроо, жооптор негизги бул 5 элемент, Кытайдын медицинасындагы 5 элемент. Бул адамдын организмдеги 5 органды 5 элементке бөлүп койгон. Мисалы, жүрөк. Биринчиси жүрөктөн башталат. Эң верхний жүрөк, бул от. Түсү кызыл, ар бир органдын өзүнүн цвети бар, мисалы кызыл түс жүрөктүкү. Активдүү убактысы жүрөктүкү бул жай мезгили. 3 ай жүрөктүн активдүү болот. Ошол убакта көбүнчө ушул жайында көбүнчө ошо сердечный заболеваниялар көбүнчө обострение берип, жүрөк оорулары аябай кыйналгандыгы ошондуктан. Даже жайдын күнү сердечный операцияларды, мындай оор жүрөктүн операцияларын жасабайт биздин западный медицинада дагы. Эми алар канчалык деңгээлде ал сезондорго деле бөлүп карашпайт болуш керек, бирок Кытайдын медицинасында именно жайында бул жүрөк иштейт. Жүрөктүн негизги активдүү убактысы бул жайында. Ушул жай мезгилинде көбүнчө жакшыраак жүрөккө көңүл бурушубуз керек. Жүрөк от болгондуктан бул жай ысык огонь. Жайда природада өзүнөн өзү эле оттор чыга берет. Мисалы, токойлор күйүшү мүмкүн. Тоолор ошол жайдын ысыгынан от чыгып кетет. Бул природанын өзүнүн кубулуштары. Ошон үчүн жүрөктүн убактысы жай, стихия огонь. Ошон үчүн жүрөккө жайдын күнү жакшыраак көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. Ал эми жүрөктөн кийин, мисалы, природадан 5 элементтин бири-бирине кубулушу боюнча айтсак, ашказан күз, жүрөктүн жайдын бүтүшү менен, ошол августтун аяктары менен сентябрдын башы, күз, ушул меж сезон бул ашказан иштейт. Мисалы, жүрөктүн кайсыл орган жүрөктү паражит этет, кайсыл биздеги чувство. Избыточный радость деп коет, өтө катуу сүйүнүү бул жүрөккө өтө катуу сүйүнүү жүрөккө зыян алып келет. Умеренный жөн эле дайыма кубанычта жүрүү бул жүрөккө пайда, жакшылыктарды алып келет. Жүрөктүн ооруларын лечение кылат бул эмоциялардан. Негизинен мен дайыма айтып келем, ошол 5 элемент, 5 эмоция бул ар бир адамдын организмине зыян алып келгендиги жөнүндө. Избыточный катуу сүйүнүү бул жүрөккө биздин жомоктордо деле айтылгандай, ал тургай биздин турмушта деле болот экен. Катуу сүйүнүштөн жүрөгү жарылып өлгөндөр болот экен. Бул ошол чындык. Өтө катуу сүйүнүү бул адамдын жүрөгүнө зыян. Ошон үчүн өтө чегинен чыгып сүйүнүү, чегинен чыгып кубануу дагы бул зыян болот. Ошон үчүн бардыгы умеренный болуш керек. Өтө катуу сүйүнбөш керек. Өтө катуу кайгыга берилип кетпеш керек. Ал эми ашказан бул жайдын бүтүп күзгө өтүп аткан мезгили.
ошол убакта биздин ашказан оорулары башталат. Эмоциялардан бул таарыныч. Биз ичибизге кандайдыр бир таарынычтарды такыр мен кечирбейм, өмүрүмдө кечире албайм деген таарынычтар адамдын жүрөгүнө, адамдын ашказанына бул дарт алып келет. Дарт алып келет. Чындап эле биз туулганда биз эч жерибиз оорубаган, таптаза барактай болуп төрөлдүк. Мисалы, азыр мен сиздерге бир нерсени түшүндүрүп кетейин ушул жерде. Мисалы, мынакей, адамдын, мисалы, бул нерв системасы, адамдын нерв системасы. Караңыздар, бул жерде эч бир жеринде тырыш жок. Биздин ден соолугубузда дагы биз төрөлгөндө эч бир жеринде тырыш жок, ушундай таза болуп төрөлөбүз. Эч жерибизде бир дагы тырыш жок. Мисалы, тырыштарды бир оору же бир неме деп элестетсек, таптаза ушундай болуп төрөлөбүз. Келип акырында биз оорукчан болуп, бизде оору алып тынат, Көпчүлүк адамдар, мисалы, көп оорудан кайтыш болобуз. Бардык эми өлбөгөн эч ким жок, бардыгыбыз өлөбүз. Бирок ушул адамдардын көпчүлүгүн ушул эмоциялар, адамдын эмоциясын талкалайт, адамдын 5 эмоциясы талкалайт. Өтө катуу сүйүнүч болгондо дагы адамдын нерв системасы мындай болуп тырышат. Ал эми коркуу сезимдери болгон, өтө катуу таарыныч, мисалы, 5 элемент боюнча айтып кетип атканда, өтө катуу таарыныч. Бул биздин ашказанда нерв мындай болуп тырышат. Уже бул жерлерде уже эч кандай дары, эч кандай астма, укол, башка нерселер буга таасир бере албайт. Ашказандын түсү бул сары түстү элестеткенде, адамдын ошол ЖКТ деп коет, желудочно-кишечный тракт, ошондой энергиянын жүрүшү жакшырат. Бул сары цвет. Вкус бул даамдардан бул сладкий вкус. Ашказан любит сладкий вкус. Ошон үчүн аны дагы бир умеренный жеш керек. Өтө катуу көп жегенде дагы бул адамды сахар, кант диабетине алып келет. Эмоциялардан бул таарыныч. Ошол көбүнчө ошол таарынычтарды жүрөгүнө кармап, такыр кечире албайм деген таарынычтар болгон убакта адамдын ашказанында оорулар, ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес, пайда болот. Ага эч кандай ал эмоция менен пайда болгон нерселерди, мисалы, мынакей мындай тырышып калды, мисалы, таарыныч, такыр кечире албайм. Адамдын нерв системасы, энергетикалык каналдарда блоктор пайда боло берет, ошондой эмоциялар неме болгондо. Ал нерсени эч кандай бир дагы дары, бир дагы чөп ага жардам бере албайт. Адамдын организми өтө уникалдуу. Адамдын ден соолугуна негизинен эле адам өзү себепкер. Бардыгына өзү себепкер биз. Бул ашказан бул ошол күзгө өткөн мезгили. Күздө андан кийин темир бул өпкө жооп берет. Темирге көбүнчө темирдин өпкө бул 5 элементтен темирге кирет. Металл. Бул бирин-бири создавать этип атат. Мисалы, уусин бирин-бири создавать этет. Мисалы, азыр бул жерге чийип көрсөтсөм азыр жүрөк сиздерге азыр жүрөктөн жер, ашказандан темир, бирин-бири создавать этет. Мисалы, жүрөк күйүп, от күйгөндө күл пайда болот. Күлдөн бул жер пайда болот. Жерде темир пайда болот. Темирден суу пайда болот. Темирден кантип суу пайда болот дегенде, мисалы, эртең менен, айрыкча жайдын күндөрү карасаңыздар, эртең менен темирдин бетине шүдүрүм
суу пайда болуп калат. Мына турбаларды карасаңыздар, суу пайда болот. Ошонун бетиндеги суу, ошондон темирден суу пайда болот деген. Суудан дарак ичет. Андан кийинки бул күздөн темир, суу, суудан дарак, суу, суудан кийинки дарак. Бирин бири создавать этет, кайрадан дарактан от пайда болот. Кургап күйгөн дарактардан от пайда болот. Ошентип бул природада 5 элемент бирин бири создавать этип, бирин бири разрушать этет. Эми мисалы азыр алдыда жаз келатат. Жазда бул боор менен өт иштеп атат. Өтө активдүү. Биз жакшыраак көңүл бурушубуз керек. Боор менен өттө бул жин келүү, адамдын ачуусу келүү, ачуулануу, кыйкыруу, ушул адамдын боорундагы жана өттөгү энергияны алат. Ушул эмоцияларга эгер берилип жүргөн болсок, барып бизди ушул боор ооруга же болбосо өт ооруларына алып келет. Буларга өтө ачуу тамак жебеш керек. Буларды разрушать эткен ачуу тамак өтө көп жебеш керек. Умеренно жеш керек. Жебеш керек деп эле дайым эле жебей койгон болбойт. Аны жеш керек. Өз мерасында кечинде жеп койсоңуздар болот. Бир жумада бир жесеңиздер болот. Куурулган нерселерди жебеш керек. Куурулган нерселерди жебеш керек десек, биздин кыргыздын тамагында көпчүлүк эле бардыгы куурулган. Куурулган тамакты жебесек, курсагыбыз тойбогондой болобуз. Ошон үчүн сөзсүз буну дагы өз чегинде жеш керек. Дагы мына өт, мына жазда жаз келатат, жазда ушул боор менен өткө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Боорду разрушение кылган биздин жинибиз келип кыйкыруу. Ушул эмоция адамдын эмоциясына терс таасирин тийгизет. Өткө дагы биз кантип кам көрүшүбүз керек? Мына алдыда жаз келатат. Айрыкча мына боор оорулары, өт оорулары көбөйөт. Адамдар мойнум ооруду дейт. Мойын бура албай калат. Бунун бардыгы проблема мойунда эмес, проблема өттө, проблема боордо. Анан көбүнчө боордо нарушение болгондордо түнү кечинде булчуңдар түйүлүп ооруйт. Судорога болот, буттар, булчуңдар тартышып калат, тарамыштар тартышып калат. Бул деген нерсе боордо энергия нарушение болуп атат, бооруңа көңүл бур деген сөз. Бизге сигнал болуп атат. Ошондо куурулган нерселерди жебей, эмоциябызды биз өзүбүз башкарабыз, сөзсүз ошого. Көп жинибизди келтирбей, жинибизди келтирген убакта дагы ошону мындай осознавать этип, сразу эле жинге алдырып кыйкырбай өзүбүздү карашыбыз керек. Өзүбүзгө өзүбүз кам көрүшүбүз керек. Өзүбүздүн ден соолугубузга биз жардам беришибиз керек. Лучший доктор ты сам дегенди мен дайым айтып келем. Биз эң күчтүү доктор өзүбүзбүз. Эң күчтүү доктор өзүбүзбүз. Биздин кайсыл жерибиз ооруп атат, биз өзүбүз жакшы билебиз. Бизди кайсыл жер кыйнап жатат, биз өзүбүз жакшы билебиз. Биз докторго барганда өзүбүз айтып беребиз, мына жерим ооруп атат, мынтип атат деп. Анан алар дополнительный, мисалы УЗИге жиберет, анализдер тапшыртат. Булар жөн эле жардамчы факторлор менен ошол изилдеп жатат. Мына жаздан кийин 3 ай бул, 3 ай. Март, апрель, май бул боор иштейт, боор менен өт. Ошол убакта биз өт менен боорго аябай көп көңүл бурушубуз керек. Биз нелерди ичишибиз керек? Алдын ала кам көрүш үчүн боорго бул жасмин чайы аябай жакшы, жасмин чайы, молихуа чха деп коет кытайчасы, жасмин чайы. Кандай чай болсун дагы, кандай мисалы пакетте болобу, жасмин деген чайды алып, ошо зеленый чай. Ошону ичишиңиздер керек. Жасмин чайы аябай жакшы. Боор ооруганда боордун бул ачылуучу органы, мисалы зеркаласы деп коет. Бул көз. Адам боор ооруганда биздин медиктер деле карап, көз саргайып чыгат, өң саргарып чыгат. Негизинен көз. Көз бул зеркала, боордун күзгүсү. Эгер көзүбүздө бир тактар пайда болуп, көзүбүздө ушундай нерселер болсо,
Бул деген бул боордун оорусу пайда боло баштады деген белги. Ошон үчүн боорубузга көңүл бурушубуз керек. Ал эми жайында бул жүрөк иштейт. Бул нерсени айтып кеттим. Жайында бул жүрөк иштейт. Жүрөктүн июнь, июль, август бул 3 ай толук жүрөктүн убактысы. Ушул жайдын күнү көбүнчө ушул жүрөк оорусундагылар көп обострение берет. Ошон үчүн жүрөккө көбүрөөк көңүл буруш керек. Жүрөктү цигундун ошол жүрөктү жакшыртуучу көнүгүүлөрүн жасашыбыз керек. Боорго айтып кеттим, боорго расторопша ичиңиздер. Зеленый, көк чай, жасминовый чайды ичиңиздер. Жасминовый чай жазып алыңыздар, жасминовый чай. Анан расторопша. Расторопшанын сиробу дагы болот. Расторопшанын таблеткасы дагы болот. Бирок эң жакшысы жөн эле расторопша шротта деген бул майдаланган чөп. Бул тикенек болот, расторопша өзү бул тикенек. Биз баа төө тикен деп коебуз, ошол эле тикен. Биздин бактарда эле өсүп жүргөн тикен. Биз аны жаман көрүп, аны мал дагы жебейт. Биз түү менен кырып жок кылабыз. Ошол тикен бул расторопша, бул боорго аябай пайдалуу. Расторопша шротта деп коет. 3 маал оозго салып, тамактын алдында суу менен жутуп койсоңор, анын даамы деле жок. Бирок боорду аябай сонун тазалайт. Жасмин чайын ичесиздер. Жасмин чайы дагы бул боорду тазалайт, боордун энергиясын аябай жакшы тазалайт. Дагы Кытайдын бир атайын ушул органдарда энергияны жакшыртуучу, энергияны жүргүзүүчү чөптөр бар. Атайын баттар бар, бирок эми аларды азыр айтпай турайын, аларга дагы келебиз кийинчерээк. Алар жөнүндө айтып берем. Анан ушул боордун ишин жакшыртуучу көнүгүүлөрдү жасаш керек. Любой эле цигундун көнүгүүлөрү бул боордун ишин жакшыртат. Боордун энергиясы кайсыл жактан башталат? Боордун энергиясы буттан, экинчи баш бармактан келип, жогору көтөрүлүп, мына бул жерден кабыргадан бүтөт. Ашказандын тушундагы кабыргадан бүтөт. Цимын деген точкадан бүтөт. Мынакей бул жерден бүтөт. Кабыргадан бүтөт. Ошол боордун буттун ич жагы менен өтөт. Буттун ич жагы менен ошол жактарды уруп, массаж жасасак дагы ошол походу канала энергиянын жүрүшү боюнча бул организмге аябай сонун таасирин берет. Өтө жиниңиздерди келтирбей, бир нерсеге ачууланбай, ушул эмоцияңыздарды дагы сактоо бул эң маанилүү ролду ойнойт. Ал эми ашказаны ооруган адамдар, ашказаны ооруп келген адамдарга мен сурайм, мисалы сизде бир кандайдыр бир ушул жашоодо такыр кечирбейм деген бир таарынычыңыз болду беле десем, кечирдим дейт көпчүлүк адамдар, кечирдим дейт. Бирок дагы деле ошол адам кандайдыр бир убакта ошол нерсени точно тапканда, ошол мисалы мен 47-ге чыксам, ошол эми 47-ге чыккан жашыма кичинекей кезимден баштап ушул кезге чейин бир ошондой бир катуу бир таарыныч болсо, ал нерв системасы мисалы мендеги мынакей байсылык көрсөтүп кеткен. Мындай кылып бир тырыш кылып койгон, из калтырып койгон. Бул нерсе жазылбай калып кетти. Биз дары ичебиз, умтулду, таарынычты унуттук. Бирок ал биздин подсознанияда жана ошол энергетикалык каналда ушундай болуп калып калды. Аны эч кандай биз дары ичтик. Дары ичкенде ошол ашказандын оорусун гана баса турган нерсе, бирок бул энергетикалык каналдарды ачуучу эч бир нерсени кам көрбөдүк. Ал нерсе бул толку цигун. Анан психоэмоционалдуу ошол психосоматикадагы ошол сезимди жок кылыш керек. Именно ошол сезимди точно тапканы таап туруп мен ошону кечиргенде жазылат. Бул нерсе жазылат. Ашказандагы же боордогу же жүрөктөгү ошол сезим, жүрөктү бул өтө катуу сүйүнүч. Боорду бул өтө катуу жиңгелүү, ачуулануу бир нерсеге. Ошол нерселер адамды нервтерин мындай кылып кысып кете берет, энергетикалык каналдарды. Биз азыр ашказанга келдик, боорго келдик. Боор бүткөндөн кийин жайында жүрөктү да айтып кеттик. Жүрөктүн вкусу бул өтө ачуу. Ошол жайдын күнү бир аз ачуу жөө бул жүрөккө пайдалуу, өтө көп
жейт десе эле өтө көп жей бербеш керек. Умеренно деген бир өзүнүн чеги менен аздан ошол ачуу жөө бул жүрөккө пайдалуу келет. Андан кийин уже күздүн 3 айынын жарымы бул ашказан иштейт. Аны да айттык. Ашказандын вкусу бул сладкий, эмоцияларынан бул таарыныч. Ашказандын түсү бул сары болуп эсептелинет. Боордуку бул жашыл түс. Биз цыгун жасап атканда, мисалы баягы внутренний лупка, өпкөнүн түсү аппак, жүрөктүкү кызыл, ашказандыкы сары. Ашказан мисалы биздин ашказан мына бул жерде жайгашат, мисалы мынакей. Бир аз мына оң жактан, сол жактан мындай болуп бул жака кетет. Бул жакта боор, оң жагыбызда боор, өт. Анын алдында ички органдар жайгашкан. Мисалы мына жерде. Мисалы мынакей, мына китепти карасаңыздар, мисалы мына ашказан, мынакей бул сол жактан мына болуп турат. Ана бул жогору жакта өпкө, мына боор, ичегилер мынакей астында. Ичегилер астында жайгашкан. Ашказандын свети бул сары. Ашказан бул күздө иштейт, күздө өтө активдүү иштейт. Ашказан энергияны өпкөгө берет, өпкө дагы темир, бул темир дагы бул күздө укреплять этиш керек. Күздө. Өпкөнүн түсү бул ак, темир. Өпкөгө эң жакшысы бул өпкө оорулары. Негизинен ошол күздө аябай катуу обострение берет. Ар бир органдын ошол өз убагында ошол оорулар аябай обострение берет. Ошон үчүн дайыма эле ошол ооруган убакта ошонун цыгунун жасабастан адам мен силерге дайыма күндө цыгун менен заниматься этүүнү сунуштайм. Цыгун эмне берет? Цыгун организмдеги энергиянын жүрүштөрүн жакшыртат. Организмдеги энергиянын жүрүшү жакшырганда эле адамда эч кандай оору болбойт. Оору качан пайда болот? Оору ошол органдарда биз туура эмес тамактанганда. Бул биринчи. Экинчиден бир эмоция. Биз эмоция калтырып, кыйкырып, жинибиз келип, таарынып, мисалы адамдын нерв системасы мынакей ар бир ошол уст немелерде болгон сайын нерв система мындай боло берет. Өпкөнүкү бул беспокойство. Бир нерсени болор болбос нерселерди алдын ала бир нерселерди ойлонуп биз беспокойство этербиз. Тынычсыздануу бул, кыргызча айтканда тынычсыздануу. Ошентип адамдын биздин нерв система мына энергетикалык каналдарда мындай немелер пайда боло берет. Мындай нерселер пайда боло берет. Элестетиңиздер, туулганда кандай таза болчу, кандай жайык болчу. Эң акыркы бул бөйрөк. Бөйрөк бул кыш мезгили мен мурда эле айтып кеттим, бөйрөк кышта иштейт деп. Көп оорулар, бөйрөктүн оорулары бул кышта козголот. Бөйрөктүкү бул коркуу сезими. Страх вредит почке. Ошентип, ушул күнүмдүк биз күнүмдүк эмоциялар, ушул 5 эмоцияны биз сөзсүз сезип өтөбүз. Мен деле сезип өтөм ушул немеде. Канча цыгун менен заметить этсем, мен деле сезип өтөм. Биз бендебиз. Мисалы бирөөгө жинибиз келет, коркобуз бир нерселерди эстеп алып, бир нерселерди ойлоп тынчсызданабыз, жинибиз келет, катуу сүйүнөбүз. Ошол нерселердин бардыгы адамдын нерв системаны мына бул абалга алып келет. Мына оорунун бардыгы мына ушул жерде. Буга эч кандай дарылар жардам бербейт. Мисалы нервти успокоить эте турган дарыларды ичсек, кичине ала деле чөптөн жасалат, кичине жардам болушу мүмкүн. Мисалы глицин, уйкуңуз келбей атат түнү, тынчсызданып атасыз. Глицин соруп койсоңуз, уйкуңуз кичине жакшырышы мүмкүн. Же болбосо баягы адам дагы нени ичебиз? Нервти тынчтандырып турган дарыларды ичкенде кичине бирок толук неме болбойт. Биз качан цыгун менен заносетка баштаганыбыздан баштап нерв системалары жазыла баштайт. Каналдар энергиянын жүрүшү жакшырганда нерв ачыла баштайт. Цыгун, медитация, же медитативдүү кыймылдар, же Куранды окуп, зикир чалганыбызда, Курандарды окуп, зикир чалганыбызда нерв системасы жазыла баштайт. Оорулар калыбына келет.
мурдагыдай болуп түп-түз болуп калбаса дагы мындай болуп өз калыбына келет. Ошон үчүн сөзсүз адам цигун менен займас этиш керек, кыймыл кылыш керек. Кыймыл кылуу дегенде эле адамдар айтат, мага көп кайрылган пациенттер мен эртеден кечке кыймылдайм. Тынбайм тегеле дейт. Мен дагы деле ооруй берем дейт. Дагы деле ооруй берем дейт. Алардын оорусу негизинен эле ушул эмоционалдуу, ошодон нерв системалары кысылып калат. Ошондой эле энергетикалык каналдарда блок пайда болгондо адамда оору пайда болот. Ошон үчүн цигун менен массаж керек. Адамда эң жакшысы бул эң күчтүү дары бул биздин ичибизде. Ар кимиңиздердин ичиңиздерде эң күчтүү врач өзүңүзсүздөр. Сиздердин өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды өзүңүздөрдөн башка эч ким жакшы билбейт. Ошон үчүн өзүңүздөр жардам берип, ичиңиздердеги эң күчтүү врач бул өзүңүздөрдүн ичиңиздерде уктап жатат. Бул ичтеги энергияны ойготуу, цигун менен машыгуу. Цигун бул эч кандай сиздерге кыйынчылыктарды эле, мисалы таш көтөргөндөй оор нерсе деле алып келбейт. Энтигип жүгүрбөйсүздөр. А бирок адамдын аң сезими, адамдын энергия дайыма биз баягы ошол 5 эмоцияны кабылганыбызда адамда мисалы кир энергия пайда болот. Мутный энергия деп коет Кытай медицинасында. Ошол мутный энергия көбөйүп кеткенде адамда оору пайда болот. Бардыгы ошол эмоциялар, мисалы коркуу сезим болгондо мутный энергия бөйрөктө пайда болот. Адамдын жини келип кыйкырганда боордун энергиясы кирдейт. Боордун оорулары пайда болот. Зрениясы начарлайт адамдын. Кулак, мээ, жүрөк, бөйрөк ооруганда, бөйрөктө коркуу сезим болгондо адамдарда шум пайда болот. Кулактагы шум бул эң бирден бир негизги себептери кулактагы шумдун бул бөйрөктөн болушу мүмкүн. Өттөн оорусунан дагы кулакта шум пайда болот. Кулакта шум болгон адамдар негизинен эле көп жолугат. Жакында мага бир Бейшөкүл деген апа келди. Азыр түз эфирде отурат болуш керек, эгер көрүп аткан болсо. Ушул Бейшөкүл апанын кулагындагы шум ошол 7 күн келди болгону массажга. Ушул 7 күндүк массажда апага мен ийне деле сайган жокмун. Апаныкы жөн эле массаж менен эле жакшы болуп кетти. Кулагындагы шум, кулакта шум болчу эле дейт. Анан кулагым бир дискомфорт боло берчү эле дейт. Ошол 7 күндүн ичинде ошол нерсеси кетип калды. Бул деген нерсе эми бул ошол жерде мен апага айтып кетет элем. Апанын кулагындагы шум бул өттөн пайда болгон, өт менен боордон пайда болгон. Ага мен шейно-воротниковый эле массаж жасадым. Шейно-воротниковый массаж жасаганда апанын кулагындагы шум, бирок мен обещать эткен эмесмин. Мен сиздин кулагыңыздагы шумду кетирем деп эчтекени айткан эмесмин. Жөн эле массаж жасадык. Апа деле кулактагы шумду айтпай эле келген мага. Бирок ошол аягында айтып атат отзывында, ошол мен даже кулагымда шум болчу эле, бир бөйрөгүм ооручу эле дейт. Бир бөйрөгүм беспокоить этчү эле дейт. Кээ бир адамдар ушундай энергетикасы аябай жакшы агат, результат аябай жакшы болот. Кээ бирлерине канчалык көп аракет жасасаң деле көп жыйынтык болбойт. Ал нерсе эми адамдын өзүнөн зависит этет. Мисалы мынакей, адамдын таманында эле канча точка бар? Адамдын таманында. Ар бир органдын өзүнчө эле карта. Мынакей бул адамдын бутундагы мисалы органдарды мисалы айтып кете турган болсок, мына бул ашказан. Мына сиздер көрүп аткан бул көк линия, бул ашказан. Бул адамдын мээси. Бул массаж тапынын пайдасы кандай болот? Адамдын мээси. Бул кулак, мына экөө менен экөө мына кулак. Мына жер көз, мына жер эки көз. Бул жер менен адамдын өпкөсү. Бул мышца, бул трапециевидная, желкедеги мышцалар. Кыскасы бул тамандагы бул бөйрөк адамдын, мисалы адамдын точкасы менен бөйрөк. Бул жерде жайгашкан, бул массаж тапынын картасы да. А бул жерде половые железалар, мынакей, бул половые железалар.
адамдын бутунда организминдеги бул адамдын организми бул өтө уникалдуу нерсе. Менин сабактарым деле көбүнчө эмнени көрсөтүп берем, мен ушундай тамандагы, алакандагы точкалар жөнүндө. Жакында мына 22 келе жаткан суббота, 22 февралда суббота Достук мейманканасында Империал деген залында, конгресс залында жандуу жолугушуу уюштуруп жатабыз. 200 орунду. Ал жерде ошол цигундун дагы чоң сырларын ачып бермекчимин. Ал жерде мындай онлайн көргөндө башка, живой адам жолукканда, мисалы, ал жерде башкача энергия сезимдер болот. Ошол нерселерди ал жерде дагы көп жакшы нерселерди айтып берем. Негизинен ал жерде адам кантип настроениесин көтөрүш керек. Жөндөн жөн эле адамдын настроениеси түшүп калды. Настроениени көтөрө турган бир дагы дары жок. Настроениени көтөрө турган бир дагы дары жок. Ошол рецепттерди, ошол настроениени көтөрүүчү рецепттерди берем ал жерде. Адамдын алаканында эле жайгашкан ал точкалар. Адамдын алаканында эле басуу. Мисалы, алаканды чабуу эле өзүнчө бул жүрөктүн немесине пайдалуу. Алаканды чабуу да эле бул адамга канчалык биз концерт же бир нерсе болгондо биз алакандарды чабабыз. Бул сүйүнүч, бул жакшылыктын немеси. Адамдар алакандарды чабабыз. Алаканды чапканда бул алаканда аябай көп пайдалуу. Мисалы, жүрөктүн точкасы дагы мисалы алаканда кеткен, перикардтыкы дагы алаканда кеткен, өпкөнүкү дагы алаканда. Бул алакан чабуу дагы бул ден соолукка бул аябай пайдалуу. Мына 5 манжа бар. 5 манжа бул 5 орган. Бул өпкө, бул жоон ичеги, бул перикард, бул ортончу бул тройный обогреватель. Тройный обогреватель деген бул верхний обогреватель, бул өпкө, жүрөк. Средний обогреватель бул ашказан, ЖКТ, желчный кишечник тракт. Нижний обогреватель бул половые железы. Чыпалактан бул жүрөк менен ичке ичеги. Ошон үчүн алакан чабуу дагы бул аябай сонун массаж деп койсок болот. Ал эми ошол жолугушууда мен сиздерге башында айтып кеттим, сабакта баягы кир энергияны өсүрүп чыгуу. Кир энергияны өсүрүп чыгуу, мисалы, биз страх болгондо, бир нерседен коркуу сезими, паланча болуптур, эмне болот экен деп биз корккондо, коркуу сезими, ал бөйрөктүн энергиясын кирилетет. Ал эми биз бир нерсеге жинибиз келип кыйкырганда боордун энергиясын талкалайт. Ал эми биз бир нерсеге аябай катуу сүйүнүп, ушундай канча жыл үйлөнбөй жүргөн уулубуз үйлөнгөндө, же болбосо канча жыл табылбай жүргөн нерсебиз табылганда, адамдын жүрөгү жарылып кетиши мүмкүн. Ушундай сүйүнүчтөн жүрөк жарылыптыр деген жомоктор бар. Өтө катуу сүйүнгөндө дагы адамда энергия кирдейт. Өтө катуу жини келгенде адамдын энергиясы кирдейт. Бир нерсеге аябай тынчсызданганыбызда дагы биздин энергиябыз кирдейт. Биз, баягы мен башында айтып кеттим, бир күндө биз бардык ушул 5 эмоцияны бардыгы сезип өтөбүз. Бардыгыбыз да ушул эмоцияларды бардыгы, мисалы, коркуу сезимин сездик бүгүн. Бир нерсеге беспокойство эттик. Бир нерсеге жинибиз келди. Бир нерсеге өтө катуу сүйүндүк. Биздин нерв система, энергетикалык каналдар ушундай блок болуп кете берет. Акыры келип кир энергиялар топтолуп, энергетикалык каналдарда мынандай блоктор пайда болот. Bunday bloktorda эч кандай дары, эч кандай укол жардам бербейт. Ошон үчүн буга цигун жардам келет. Эң күчтүү дары бул биздин ичибизде деген бул биздин энергия, ци. Ци дегендер, мисалы, азыр бүгүн эфирге жаңы кирип жаткандар болсо, чи дейт, кытайча чи. Орустар ци дейт. Орусчага которгондо си. А кытайча чи. Чи деген бул воздух жана энергия дегенди түшүндүрөт. Кытай тилин билгендер болсо, мисалы, йорлук чи бул чистый воздух дегенди түшүндүрөт, газ дегенди түшүндүрөт. Анын мааниси көп, аябай. Мисалы, жаз деген сыяктуу, мисалы, жаз деген сөздү, мисалы, жаз, мисалы, кыштан кийин келе турган жаз, бир нерсенин тырышын жаз деген, мисалы, мына нерв мындай болуп калды. Ушуну жазчы деген сыяктуу, жаз. Жаз деген сөздүн мааниси сыяктуу. А цигун, ошо чигун деп айтайын. Чигундун мааниси бул ошол энергияны башкаруу деп түшүндүрүлөт. Биз энергияны, организмибиздеги энергияны башкарганда ден соолугубузду чыңдайбыз.
азыр ушул менде цигунда катышып көптөгөн бир эжекелер айтып атышат, уже кистадан айыгыптыр. Алар жөнүндө дагы отзывдар болот. Кудай кааласа жакында отзывдарын жазышат. Мына курс аз калды. Ал эми мына жакында дагы бир февралдын ошол 20-ларынан кийин кыздар 17-синде, 19-unda деп коюшуптур. 19-unda бүтпөй калат болушубуз керек. Мен бир айлык цигун курсун өтүп жаткам, ал бүтпөй калды. Ошону до конца аягына чыгарабыз. Ал 21-январда башталган, 21-февралда бүтөт. Андан кийинки ошол экинчи курсубуз башталат. Экинчи курсубуз башталганда бул айына 3000 сом, күнүнө 1 маал машыгабыз, кечинде 1 маал же 2 маал көрөбүз. Бул курстун өзгөчөлүгү, бул курс өмүр бою сиздерде калат. Башка курстагылардай админ кыздар өчүрүп 1 айдан кийин срок бүткөндөн кийин өчүрүп коюп жатышкан. Бул өчүрүлбөйт. Бул пожизненный калат, өмүр бою заносить ете бересиздер. Анан ушул цигун менен заносить эткендер, мисалы мен буну бүттү, мен башкасына өтөйүн деген түшүнүк болбош керек. Ушул үйрөнгөн нерсеңиздерди ушул цигунда мисалы вытеснение грязных цинин өзүнөн эле адам өмүр бою заносить этиш керек. Мисалы мен баягы айтып кеткен күндө биз ошол сезимдерди туш болгондо, мисалы нерв системабыз мындай неме болот. Кир энергия пайда болот организмде. Кир энергия именно орун алып келген ошол кир энергия. Кир энергияны биз качан сүрүп чыкканда вытеснение грязных цинин, мисалы бүгүн биз азыр курстун сабактын аягында мен сиздерге берем. Ошол нерсени чогуу жасайбыз. Нерв системабыз жана энергетикалык каналдарыбызда мындай нервтер жазылат. Ушундай жазылганда адамдын организминдеги, мисалы мынакей биздин организмибизде кандай точкалар бар. Мисалы мынакей бул жерде мынакей өпкө ортодон кеткен жен дуу деп, мисалы аркадан көтөрүлгөнү, жүрүндүн үстү менен көтөрүлгөнү дуу мына бул жерге келип бүтөт. Анан астынан центр дененин ортосу менен жен деген меридиан өтөт. Бул межпромежностька. Бул цигунда малый небесный круг деп коет. Йогтор кундалини йога деп коет. Эми кундалини йоганын кандай экенин билбейм. Бирок кундалини йога деле ушул энергияны көтөрүү, кундалин деген энергия. Энергияны мына бул жерге көтөрөт. Бирок алар төмөн түшүрбөйт болуш керек. Алардын көтөргөнүн гана билем, эми анын башка нерсесин билбейт экенмин. Биз ушул кир энергиялар пайда болгондо адамдын организминде мына караңыздар. 361 точка. Мына ушул бүт мына азыр көзүңүздөргө көрүнүп аткан 361 точка. Мисалы бөйрөктүн биринчи точкасы. Мынакей баягы бөйрөктүн точкасын сурашат баягы. Мен точка неме деп айтып жүрөм. Перезагрузка. Бул бөйрөктүн биринчи точкасы мынакей. Таманда. Бөйрөктүн эң биринчи точкасы. Мына экинчи, үчүнчү. Юнчуан деген точка. Юнцюан деп аталат. Орустар Юнцюан деп жазылат. Болбосо К1 деп интернеттен издесеңиздер, ошол Юнчуан жөнүндө жазып берет. Юнцюан деп жазылат. Ошол кир энергиялар пайда болгондо биздин организмде, мисалы ушул жерде блок пайда болот. Энергиянын өзү блок, мисалы энергия кайсы жерлерде блок болот көбүнчө тизеде, такымда, билекте, чыканакта, муундар, ошол муундарда энергетикалык блоктор болот. Ошол блоктор пайда болгондо адамда оору пайда болот. Биз эмоциябыз менен энергия кирдеген кезде энергетикалык каналдарда блок болот. Энергетикалык каналдарда блок болгондо, мисалы азыр көбүнчө мен бөйрөгүм ооруду дешет. Барса бөйрөк таза чыгат, УЗИден таптаза көрүнөт, бирок бөйрөк ооруп атат. Доктурга барат, мен жүрөгүм ооруп атат. Жүрөгүңүздөрдү немеге тартты, кардиограммага, эхограммага тартса жүрөк таза чыгат. Бирок жүрөк ооруп жатат. Бул деген жүрөктүн энергетикалык меридиандарында биздин медицинада энергия деген түшүнүк жок. Жүрөктүн меридианы колтуктан башталып, мына чыпалактан, мына бул жактан келип, мына чыпалактан бүтөт. Шаучун деген точкадан бүтөт. Ушул биз өтө катуу сүйүнгөндөн дагы жүрөк жабыркашы мүмкүн. Биз ал нерсени билип билбей өзүбүздүн энергетикалык каналдарыбызда блок кылып алабыз. Же болбосо катуу жинибиз келет, коркобуз. Ошол учурда ошол органдарда блок болгондо, мисалы бөйрөктүн энергиясы келатып, бөйрөккө толук жетпей, бөйрөктүк ашказанга өтүп кетиши мүмкүн. Же болбосо жүрөккө өтүп кетиши мүмкүн. Жүрөктүн энергиясы көбөйүп кетип, бөйрөктүн энергиясы азайып,
жүрөктө оору пайда болушу мүмкүн. Bir organdын bir эмоция менен биз экинчи органды бир эле бөйрөктү талкалабастан жүрөктү дагы кошуп талкалайбыз. Мисалы баягы эгер сиз бакырганда сиз бооруңузду талкаласаңыз, бир видео кылгам, ошол көрдүңүздөр бекен. Балаңызга жеңиңиз келип катуу кыйкырдыңыз. Сиз бооруңузду талкаладыңыз. А сиздин катуу кыйкырыгыңыздан корккон бала бөйрөгүнөн жабыркайт. Коркуу сезими бул бөйрөктүн энергиясын алат. Ошол сыяктуу турмушта биз бири-бирибизге жардам беребиз. Кээде бири-бирибизди ушинтип ден соолугун талкалайбыз. Кимдир бирөө ушундай коркуу сезиминен дайым ушундойдон аябай кандай мисалы азыр бөйрөгүн алмаштырууга зар болуп жүргөн, ал аз акча эмес, 10 миң, 20 миң сом эмес, же 50 миң сом эмес, канчалаган миңдеген долларларды ошого алмаштыра турган донорлор таппай кыйналып жүргөн дагы туугандарыбыз көп. Ошон үчүн биз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Эмоцияларыбызды сакташыбыз керек. Биз качан ооруп калганда эле дарылануунун жолун издебей, биз өзүбүзгө өзүбүз, мен айтып кеттим, эң күчтүү доктор өзүбүзбүз. Өзүбүзгө өзүбүз кам көрүшүбүз керек. Өзүбүзгө өзүбүз сүйбөсөк, бизге эч ким күйбөйт. Адам качан өзүн сүйүп, өзүнө өзү күйгөндө гана ден соолугу чың болот. Тамакты тыйыш керек. Өтө катуу көп тамак жебеш керек. Өтө көп тамак жебеш керек. Өтө ачка жүрөгү дагы болбойт. Өтө катуу ачка жүрсөң дагы ашказаның болот. Эчтеке ичпей жүрсөң дагы ашказанда чай же болбосо бир суу ичип туруш керек. Сөзсүз ашказан пустой болбош керек. Суу ичсек, ал тазаланууга кетет. Ашказандагы бөлүнгөн кислоталар, өттөн бөлүнүп чыккан кислоталар ошол кетип организмди тазалоого кетет. Ошон үчүн ашказанды бош койбош керек. Өтө тое дагы жебеш керек. Омар Хайям айткандай, ачка жүр, көз көргөндө жеп жүргүчө дегендей. Көз көргөндө жеп жүргөнгө караганда ачка жүргөн жакшыраак. Ошон үчүн өтө мисалы боору ооруганда өтө майлуу нерселерди көп жебешибиз керек. Ачуу нерселерди көп жебешибиз керек, өтө ачуу нерселерди, куурулган нерселерди көп жебешибиз керек. Ашказан ооруганда ашказанда өтө аз-аздан тамак жешибиз керек, тез тамак жешибиз керек. Ачка жүрбөш керек. Аз-аздан жеп жүрүшүбүз керек. Ана мына өтүндө менин группама көп жазышат, өтүндө таш бар деп. Өттөгү ташты бир дагы чөп жок, аны эритип жок кылып бере турган. Бир дагы таш жок. Өткө диета кылыш керек. Өттү алдырбаш керек, өттү сакташ керек. Өттө кандай размердеги таш болсо дагы аны түшүрүүгө аракет кылбаңыздар, ага көңүл бурбаңыздар. Өттөгү таш неден пайда болот? Бул Кытайда айтып коет. Биз суу сап келип, муздак сууну кулкулдатып жуткандан ошодон таш болот деп айтылат Кытайдын медицинасында. Ошон үчүн мисалы Кытайга баргандар билет, эч убакта Кытайда суу сурасаң, магазинде, башка жерде биздики мына орустар, Россия эмес, СССРдин немелери жайдын күнү айрыкча биздикилер холодильникке салып коюп, муздак сууну холодильникке салып коюп жутушат, же болбосо пиво ичишет, муздагынан берчи деп. Муздак нерсе бул эң биринчиден бул ашказанга зыян. Муздак суу суусунду кандырбайт. Суу адамдын температурасы 36 градус. Ашказанга түшкөндөн кийин 36 градуска жетип, анан кийин ошондон кант эритет. Кант деле мисалы адам суусаганда канты көтөрүлдү. Ошодон адам суусап атат. Же бир күчтүү тамак жегенде кант көтөрүлдү организмде. Сахар көтөрүлдү, мындайча айтканда. Аны суу менен басабыз. Суусайт адам ошондо. А биз ага муздак суу ичкенде ал суусунду кандырбайт, жана психология. Ал жерде биз ашказанды талкалап атабыз. Бир ал канга аралашып атат. Жүрөккө зыян 2. Бир эле ашказанды талкалабызда, муздак суу ичкенде биз канча нерсени талкалап атабыз. Жүрөктү талкалап атабыз. Жүрөктүн бирден бир өттөгү ташты ошол муздак суу ичкен, кулкулдатып суу жуткан, ошол өттөгү ташты пайда кылат экен. Ошол уже биздин убакыт дагы уже бүтүп баратат. Мен азыр эфирдеги суроолоруңуздарга жооп берем. Анан бардыгыңыздарды ошол 22 февралда болуп турган жолугушууга чакырам. Жандуу жолугушууга чакырам. Ал жерде дао медитация деген бар. Мисалы адамдар
медитация деген деле аны мисалы адам өмүр бою үйрөнө турган нерсе эмес. Үйрөнүп алып, колдонуп жасап жакшы результаттарга жетсеңиздер болот. Эгер убакыт жетишип калса, ал жерде дауыш медитациясын берем. Дао медитацияны сөзсүз берем. Дао медитация бул отуруп алып, адамдын энергиясын, адамдын организмдеги энергияны өтө күчөтө турган, нервди тынчтандыра турган күчтүү медитация, дао медитациясы. Ошол жерде сиздерге ошону толук берем. Андан кийин ал 22-синде дагы эмне болмок? 22-синде мен жайдын күнү жылда Каркара жайлоосунда, атактуу Каркара көлдүн Каркара деген жайлоосунда, бул природасы аябай сонун. Ал жерде бээни сүтүн ичип, тазалануу жана 4 маал цигун менен занятия эткен семинарларды өткөзөм. Ошол нерсеге путевка ойнотулат. Ал путевка бир адамга ошол жерге баргандар 50 миң, 40 миңден барышат. Ошончону ал төлөбөй эле ошол жөн эле ошо уткан адамга бир ошондой неме ойнотулат. Жана менин сабактарым өтүлгөн көп, тез жардам деген сабактарым, буну кыздар уюштуруп жатышат. Ошол сабактарым подаркага берилет. Кыскасы, жакшы эмоциялар менен келесиздер, жакшы энергияны сезесиздер. 22 февраль орундар аз эле калды, ошого катышыңыздар. Анан сөзсүз цигун менен сөзсүз занятия этиңиздер. Цигун бул биздин ичибиздеги эң күчтүү доктор, эң күчтүү дарыны койготот. Ал биздин энергия. Эң күчтүү дары бул энергия. Эң күчтүү врач бул биздин ичибизде уктап атат, биздин жүрөгүбүздө. Ал ошол энергияны койготуу. Ал биздин энергия чи. Адамдын организминде 3 түрлүү энергия бар. Биз 3 нерседен турабыз. Ци бул жизнь, өмүрлүк энергия. Цин бул биздин тело, же болбосо сексуальный энергия. А шен духовный энергия. Бул 3 энергия сөзсүз бар. Ушул энергияны күчөтүп турушубуз керек. Эгер биз толко цин эле күчөтсөк, шен менен цинди карабай койсок, анда болбой калат. Булар гармонияда болуш керек. Цин бул тело, же сексуальный энергия. Ал нерсени күчөтүп эле биз шенди же болбосо цини карабай койсок, дагы орукчан болуп калабыз. Шен мен духовный болом, жөн эле духовный керек, мага тело керек эмес десек, биз телобуз орукчан болсо, эч кандай духовный боло албайбыз. Ошон үчүн цигун ушул 3 энергияны калыбына келтирет. Цигун деген управление энергияны башкаруу деген. Энергияны кантип башкарабыз биз? Кыймыл менен, жана сознание менен, жана дыхание. Ошол 3 нерсе бириккенде адамдын энергиясы гармонияга келет. Адамдын нерв системасы качан тынчтанганда, адамдын нерв системасы жакшы тынчтанганда, энергия жакшагып, баягы көрсөтүп кеткендей, биз күндө кандай сезимдерди туш болдук, нерв система, энергетикалык каналдарда мынандай блоктор пайда болот. Орунун бардыгы мына ушул жерде. Биз качан ошол цигун менен занятия эткенде 1 күн занятия эттик, 2 күн занятия эттик, 3 күн, 4 күн. Биз өмүр бою занятия этишибиз керек. Адамдар сурайт, качан канча занятия этиш керек деп. Адам өмүр бою занятия этиш керек, күндө занятия этиш керек. Биз тамакты күндө жегенде бизге ал практикалар күндө керек. Ал практикалар бизге күндө керек. Ал нерсесиз адам ооруп кала берет. Ден соолук, бизде кыргызда айтканда, биринчи байлык ден соолук дегендей, ден соолукка биз ар ким өзүбүз гана себепкербиз. Бизге бирөө, мисалы сырттан бирөө, мисалы таяк менен башка бир чабып, же бир жерин сындырып койсо, мисалы бул сырттан повреждение алган, бул башка, а бирок көп орунду биз адам өзүбүз пайда кылабыз. Өзүбүз пайда кылабыз. Ашыкча жейбиз, тандабай, кылгабай жейбиз. Мындайча айтканда, баягы нафсибизди тыя албай жейбиз, тойгонубузду карабай жейбиз. Бул бир. Анан органыбызга жакпаган нерсени мисалы билип, өтө туздуу нерсе жеген бул бөйрөккө зыян. Өтө ширин, өтө ширин нерселерди жеген бул ашказанга зыян. Өтө ачуу, катуу ачууларды жеген бул жүрөккө зыян. Ушул сыяктуу бөйрөккө бул өтө соленый нерселер жакпайт. Бирок кичине соленый, мисалы бөйрөктүн дарыларын ичкенде, кичине соленый суу менен ичүү ошону транспортировка кылат бөйрөккө. Кытай медицинасында ошондой нерсе бар. Ал эми таттуу ашказан ичип жатканда бир аз таттуу суу менен ичсек, ал ошол именно ашказандын каналына жеткизет. Боордуку бул кислый.
бир аз кычкыл нерсени ичүү бул боорго ошону транспортировка кылат. Ушул нерсени дагы эсиңиздерге сактасаңыздар, дарыны ичкенде кичине мисалы сууну боорго мисалы кичине кычкыл кылып, кичине лимон кошуп туруп ичсеңиздер, ошол дарыны боорго жеткизет. Ал эми жүрөктүкү ачуу, горький, ачуу. Ошол вкус жүрөккө жеткизет, ошол транспортировка кылып жеткизет. Ушул нерселерди сактасак, биздин ден соолугубуз ошол кыймылдарды жасасак, биздин ден соолугубуз чың болот. Азыр мына цигун менен замесетип жакшы результаттарга жетишип аткан биздин бир туугандар бар. Ошон үчүн бардыгына өзүбүз себепкербиз. Азыр мен суроолорго жооп берем дагы. Анан вытеснение грязни цини жасайбыз. Сөзсүз мына 22-синде боло турган желательно катышыңыздар, жакшы нерселерди аласыздар. Ал жерде ошол кантип ошо дао медитация менен машыгабыз, кантип маанайды көтөрүүчү, настроение чөгүп турганда, настроениени көтөрүүчү, ошол көңүл чөгүп турганда дагы адамда бир энергия акпай атат. Ошол блокторду ачканда адамдын маанайы ачылат, көңүл ачылат. Ошол нерселерди үйрөнөсүздөр, ошол точкаларды айтып кетем. Адамдын ошо цигун жасап, цигундан кийин дагы бир сонун нерселер бар, ошол нерселерди жасап, кыскасы ал жерден келгениңизде өкүнбөйсүздөр. Менеджер кыздар менен байланышып, местаны брон кылыңыздар. Место аз, 200 эле местага орун бар экен, ал жер конгресс залында. Уже жазылып атышат, уже башталганына көп болду. Сөзсүз жазылыңыздар. Анан ошол цигунга катышыңыздар. Мына 3-чү поток цигун башталганда турат. Бул курстун айырмасы, бул курста ошол видеолор күндө сакталып, телеграмда болот, сиздерде өмүр бою калат. Анан ошол видеодон көрүп алып, мен эртең занятиятен видеодон көрүп деп жалкоолонбошуңуздар керек. Эртең көрүп занятие этпейсиздер. Бүгүн занятие этпедиңиздерби, бүгүн кошулуп, эртең аны жасабайсыздар. Ошон үчүн сөзсүз адат кылышыңыздар керек. Бир ай адам 21 күн тынымсыз жашаса, ошол нерсе дисциплина, адатка айланат. Адат, анан кийин ошол барып күнүмдүк образ жизньга айланат. Күнүмдүк образ жизньга айланганда өзүбүздүн эң күчтүү доктор өзүбүзбүз деген ошол. Өзүбүзгө өзүбүз доктор болушубуз керек. Ичибиздеги врачты ойготушубуз керек. Ал энергия, ошону ойготушубуз керек. Эң күчтүү дары биздин ичибизде. Ал энергия, өмүрдүк энергия, чи. Ошол чини биз көбөйтүшүбүз керек. Каналдарды ачышыбыз керек. Мына каналдарды мисалы мынакей аркада мына мочевой пузырьдын каналы, бул бүт бардык ички органдардын каналдары. Ал эми алдыдан кеткен дагы мисалы мынакей бул жерден өттүн каналы кеткен, өттүн каналы мына бул жак менен кетет мынакей. Боордун точкасы мына жерден бүтөт, чимын деген точка мынакей. Чимын. Бай көкүрөк жөтөлдүн точкасы деген тамжун деген точка мынакей мына точка. Жөтөлдүн точкасы баягы урабыз деп. Ушул урабыз деп мен ушул точканы неме кылгам. Жөтөлдө эгер ушул точкага прижигание кылса, өтө эски жөтөлдө дагы жок кыла турган точка бул. Аябай пайдалуу. Көптөрү маскарлап күлүп атат, ушинтип урса эле жөтөл кетип калат экен деп. Бирок бул аябай бул 5000 жыл историясы бар Кытайдын медицинасындагы точкалар. Колдун ич жагынан цигун менен занятие эткенде мынакей мисалы ушул каналдар полный бардыгы ачылат. Цигунда секретный немелерди айтып кетем. Бул жерде мисалы бөйрөктүн ишин кантип кайсыл точка менен көбүрөөк көңүлдү буруш керек. Ашказандын точкалары мисалы мына буттан өтөт, мисалы баягы зуцанли деген точка, мисалы мынакей 100 жаш деген точка. Бул буттун алдынан юнчуан бул вытеснение грязни киренаганы бул жактан бөлүп чыгарабыз. Азыр аягында берем мисалы мына таманыңыздардан. Байхой деген точка мынакей төбөнүн ортосунда. Так чокубузда мындай жеткенде. Мына кулактын учунан жипти тартканда, анын артынан жипти тартканда экөө кесилишкен жери байхой деген точка ушул жер болот. Ушул 22-синдеги курска жолугушууга келиңиздер. Бишкектегилер, Бишкекте жашагандар мүмкүнчүлүк болсо, Оштон деле келип атышат, Баткенден келип атыптыр. Келип катышып кетиңиздер. Жана ошол 22-ши ошол февралдан кийин башталуучу цигундун курсуна катышыңыздар. Бул жерде
цигун менен зармес эткенде ошол баягы нерв система жазылат. Биз 5 эмоцияда күнүмдүк баягы жинибиз келгенде, катуу сүйүнгөндө, корккондо нерв система мына бул абалга келип калат. Энергетикалык каналдарды түйүндөр пайда болот. Бул медициналык терминде триггерный точка деп коет. А биз качан ошол цигун менен зармес эткенде күндө зармес этип атабыз, ал жазылып кете берет. Анан адамдар айтат, агай мен мынандай болуп жакшы боло баштадым, антты менен мынандай болуп атат. Ошолор мынтип жазылып атат мынакей ошол нервтер. Ал ошол мисалы бир кыз айтып атат, кеч киргенде эле дейт, аябай маанайым түшүп кофе иччү элем дейт. Ишке дейт энергиям жок дейт. Кофе ичкенде давлением көтөрүлөт дейт. Давление көтөрүлгөн адам каякташ дейт. Ошентип, сиздин цигунуңуз экинчи, үчүнчү күнү эле баштаганда уже ал ошол окуучум айтты, менин маанайым көтөрүлүп, кофе ичпей калдым, давлением көтөрүлбөй калды, мурдагыдай шалдыроо жок болуп калды деп. Ошонун баардыгы ошол мынакей нерв системасынын жазылганынан болду. Биз цигун менен зармес, бүгүн зармес эттик, эртең, бүрсү күнү өзүңүздөр зармес этип атасыздар. Ошентип биздин нерв система жана энергетикалык каналдар ушул деңгээлге келет. Орунун баардыгы мына ушул жерде. Буна эч кандай дары жардам бербейт, эч кандай укол, эч кандай капельница, операция жолу менен дагы буну алып кое албайт. Операция дагы буга жардам бере албайт. Операция бул поврежденный органды алып коюшу мүмкүн, бөйрөктүн бирөөсүн алып коюшу мүмкүн, боордун жарымын алып коюшу мүмкүн, а бирок энергетикалык каналды эч убакта ачып бере албайт. Энергияны энергетикалык жана духовный деңгээлде цигун гана жардамга келет. Ошон үчүн бир туугандарым, сөзсүз цигун менен зармес этиңиздер. Менин максатым, негизги максатым ушул. Азыр канчалаган адамдар мисалы ушул ички органдарын алмаштырып жатышат, канчалаган адамдар донор таппай жүрүшөт. Бардыгына Алла шифа берсин. Эми ошол деңгээлге жетпей, биз ар кимибиз өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдасак, биздин мамлекетибизге кошкон салымыбыз ошол. Биз оорубай жүрсөк, оорубай иштеп, налог төлөйбүз, мамлекетибизге салым кошуп атабыз. Оорубаган адам башка адамга жардам боло алат. Ошон үчүн ар кимибиз биз мамлекетибиздин өнүгүшүнө салымыбызды кошуш үчүн жок дегенде оорубашыбыз керек. Жок дегенде оорубай таза жүрсөк, биздин мамлекетибиздин байлыгы ошол. Мен ошол нерсеге, менин негизги биринчи максатым ошол адамдар оорубай, дени сак болсо деген тилегим. Ошон үчүн ушул нерселерди мен кыргыз элиме жеткизгим келип атат. Бул нерсе менен мисалы мен Москвада иштеп келдим. Москвада деле аябай атайын каарылар үчүн эртең менен гимнастикалар менен аябай чакырат эле ушул жерге кел деп. Бирок акчасы аз. Мен ошон үчүн ал жерлерге барбайт элем. Москвада мисалы ошо цигун мен ал жактарда рекламаларга киргизип койгом, сайттарга. Саатына 3000 рубльдан өтчүмүн, цигундарды саатына 3000 рубльдан өтчүмүн. Бир эле саатына 3000 рубль. Эми азыр рубльдин курсу түшүп кетти. Эми айтайын дегеним, уже орустар жакшы түшүнө баштаган бул нерсени. Кытайга баргандар Кытайда билишет. Миллиондогон адамдар парктарда жыш болуп жайгашып зармес этишет. Ошол көнүгүүлөр менен. Эгер ал жөн эле баш оорутма, жөн эле бир нерсе болсо, ошол миллиондогон адамдар чыгып зармес этпейт эле. Орустардыкы баягы эстедим, Долголетие Москвы деген программасы бар. Ошол Долголетие Москвы дегенде парктарда же ар бир районда бар. Ошол жерге каалаган ошол пенсия жашындагы адамдар келип бекер зармес этишет. Ал жерлерде ошол бизге окшогон инструкторлорду чогултуп сабак өтөт 1 сааттан. Айлыгы бирок аз аябай. Мен ошон үчүн барган эмесмин. Бизде Кыргызстанда эми азыр парктарда анча-мынча чыгып атат дейт. Ошон үчүн ар ким өзүңүздөр ошого күйүп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга, өзүбүздүн ден соолукту чыңдасак, биздин мамлекетибизге кошкон салымыбыз ошол. Эми мен азыр суроолоруңуздарга жооп берсем, анан кийин көнүгүүлөргө вытеснение грязной ци, анан кийин Жан Жуангун деген состояние столбомду көрсөтүп берем. Кандай суроолоруңуздар бар? Суроолоруңуздарды бериңиздер. Бир суроолорго бир 10 мүнөт убакыт берейин, 10 мүнөт убакыт. Саат 10 болуптур. 10 болуптур. 1 саат өтүппүз түз эфирде. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер.
Мен суроолоруңуздарга жооп берейин. 10 мүнөт убакыт. Анан көнүгүүгө өтөбүз. Анан көнүгүүлөрдү өтөбүз. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Кандай суроолоруңуздар бар? Энергия жөнүндө, цигун жөнүндө, точкалар жөнүндө саламатсызбы дейт. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Массажды эң биринчи немени 30 миңден өткөнбүз. Азыр массаж менеджер кыздарга кайрылсаңыздар, массаж 40 миң сом болуп атат. Өт жок болсо, эжеке өт жок дейт. Диета кармаңыз, өтө майлуу жебеңиз, любой эле цигундун көнүгүүлөрү менен займаныш этиңиз. Любой эле цигундун көнүгүүлөрү менен. Эми андан ары организмге өтө күч келтирбешиңиз керек. Кулипа Кубанычбекова эжеке. Өтө жумуртка жебеңиз, коорулган нерселерди жебеңиз, өтө майлуу нерселерди жебей, тамакты аз-аздан жеңиз, тез-тез жеңиз. Киндиги мук чыгып жатат. Мук чыгып атат. Мук. Киндиги мук чыгып жатат деген түшүнбөдүм эжеке. Бул мук деген сөз не деген сөз экен? Бул не сахар орнунун точкасы каерде дейт? Бул селезенканын жана ашказандын каналдары менен иштеш керек. Өт танбай калса эмне кылуу керек? Висцеральный массаж алышыңыз керек. Өт танбай калса эко алабукка кейчи висцеральный массаж и цигун менен замешать этишиңиз керек. Расторопша ичип, өттү суйрутушуңуз керек. Жүрөк эмнеден сыгылат дейт? Жүрөк бул кандайдыр бир кыжалатчылыгыңыз бар, бир проблемалар болушу мүмкүн. Сиз үчүн бир белгисиз болгон нерселер бар, белгисиздиктер. Эми кандай болот деген ошол нерселердин бардыгын Аллага тапшырып, учурчак менен жашаңыз, учурчак менен ошондо жүрөк сыгылуулары кетет. Бакырова Нуржамал эжеке, сабагыңыз тереңирээчилик билдирем. Рахмат сизге дагы. Киндигим суу чыгып, киндигимен суу чыгып атат дейт. Суу чыгып жатса, кандайдыр бир инфекция түшкөн болсо керек, бир врачтарга көрүнүңүз, хирургтарга бир көрүнүп коюңуз. Хирургтарга бир көрүнүңүз. Эч кандай кызарып эчтеке болгон жокпу? Кычса тырмабаңыз. Хирургтарга бир көрүнүп коюңуз. Уйку безге да жардам береби дейт. Уйку безге дагы жардам берет эжеке, сөзсүз. Цигун бул уйку безге, мына киндикте суу чыгат дегендерге сөзсүз бардыгына жардам берет. Йога көнүгүүлөрү энергияны көтөрөбү дейт. Ооба, көтөрөт. Йога көнүгүүлөрү дагы энергияны көтөрөт. Рахмат эжеке. Американ эжеке. Тромбту кетирсе болобу дейт. Тромбту кетирсе, тромб негизинен буну өтө опасный. Канды суюлтуш керек. Тромбту өтө опасный. Менде запор бар, кандай кылсам болот дейт. Запор болгонго негизинен корен лапуха деген бар. Корен лапуханы ичиңиз. Цигун көнүгүүлөрүн жасаңыз. Цигун көнүгүүлөрүн жасаңыз. Висцеральный массаж жакшы. Анан эртең менен ошо суу ичкенден кийин, мынакей, суу ичкенден кийин ашказандын каналы мисалы мына көкүрөктүн ортосунан өтөт. Мына ушул жакка ылдый карап, төмөн карап суу ичип алып туруп, денени бош коюп, бир 36 жолу 50-100ге чейин ушундай төмөн кылып, төмөн сүрүп жасасаңыз, ошол запорго жакшы жардам болот. Анан корен лапуханы ичиңиз. Не сахаревиттин точкасы барбы дейт. Точкасы эми бул ушул общий селезенканын жана ашказандын точкалары менен иштеш керек. Эфир сакталышка аракет кылам.
Менің күйем дейді. Бұл жатам қанша успокоить етсем болады дейді. Сіз жөн тыныш сыртқа шығып, егер шардың ішінде жашасаңыз, 3 шаг вдох, 3 шаг выдох қылып басыңыз, бір 15 минут, 20 минутте жылуу кийинип алып эшик суук болуп атат. Анан логун точкасы, мисалы алаканын ортосун ушуну басасыз, логун точкасын bir 100 жолу басасыз, 100 жолу. Шенмен точкасы, шенмен мынаке чыпалактан келип, мына шенмен точкасы мынаке биринчи немеде. Буну басасыз, буну 100 жолу. Андан кийин нейгуан деген точка. Мына бул жерден ичели. Ушуну бассаңыз, нервиңиз тынчтанат. Сыртка чыгып, 3 шаг вдох, 3 шаг выдох кылып басып келиңиз. Эчтекени ойлонбой, ошол учур жактыгына ойлонуп. Саламатсызбы дейт. Кан басымым жок, көтөрүлчү. Жасасам жакшы болду, дагы эмне кылым керек дейт. Диета кылыңыз эчеке. Диета кылыңыз. Келсимдек бул жебел эркек киши окшойт. Диета кылыңыз, диета. Эт жебеңиз. Роза же ошол Тоголок молда паркында мына күн жылысын бир аз. Азыр күн суук болуп атат. Бир аз күн жылыса баштайбыз. Мына куртка чечилип калган убакта. Жүрөктүн точкасы шенмен деген точка. Шенмен. Логун. Чыпалакты неме кылсаңыздар, ушул жүрөккө дагы пайда. Массаж, комплексный лечение 2000 сомдон бизде, ийне, массаж и физиолечениялар бардыгы. Пять тибетских жемчужина деген упражнение ооба. Бул дагы жакшы, бирок цигун бул дагы андан башкачараак нерсе. Андан башкачараак. Пять тибетский упражнениени бир жолу мен бир эже жасап аткан экен, көргөм. Кийин айтып, Гуля деген эже болчу. Ал Гуля эже кийин келип өзү цигун менен занялась этти. Цигун менен пять тибетский упражнениянын айырмасы көп. Бирок эчтеке кылбаганга караганда, ушул пять жок дегенде ушул көнүгүүлөрдү жасоо дагы булай аябай сонун. Азаматсыз эже, занялась эте бериңиз. Цигун дагы ушул сыяктуу адамдардын бардык энергияны калыпка келтирет. Цигун бардыгын толук келтирет. Боор менен өттүн түсү бул жашыл, жапжашыл дарактардын түсү. Суу чыгып жатат дейт. Ошол чирууга бир көрүнүп коюңуз эжеке. Ошол бөйрөгүм ооруп атат, сулууну тендей чайкалып ичсем жардам береби дейт. Бөйрөккө сулуу жардам болбойт. Сулуу бул негизинен бул боорду тазалайт, өттү тазалайт, боорду тазалайт. Ошого ичсеңиздер болот. Бөйрөгүңүзгө атайын почечный травалар бар, ошолорду ичиңиз. Ооба, айыз убагында келбейт, гормоналдык нарушение болобу дейт. Ооба, гормональный нарушение. Анан нервди тынчтандырышыңыз керек. Цигун өз калыбына келтирет. Ооба, 10 жаштагы балдар дагы машыкса болот, бирок 10 жаштагы балдар бул нерсени аябай зеригиштүү. Азыр мен өзүм деле ошол 10 жаштагы кыздарым бар. 10 жашта, 9 жашта. Аларды келгиле тургула десем, алар зеригип барышпайт. Алар таэквондого барышат. Кийинчерээк бир мындай акылга токтолуп калганда машыктырса болот. Эгер зирек бала болсо, ал мен агайым бар эле, Читичен деген. Ал 4 жашынан баштап занялась эткен экен, 4 жашынан баштап. Эми бизде каныбызда жок кандай нерсе, ошон үчүн балдарды үйрөтүш бир аз кыйыныраак. Азыркы айткандары бир сөзүңүз менде бар деген сөз окшойт. Бөйрөктөгү кистаны ушул жакында эле бир эжекенде ушул бөйрөктөгү киста кетиптир. Ушул цигун менен ушул жерде отурат ал эжеке. Азыр баягы жазыптыр.
ооба, бул көздүн ичиндеги эттин пайда болушу дагы бул боордон. Ушуга шпинат жеңиңиздер, шпинат жакшы. Бир айлык курстарды мына ушул менеджер кыздарга жазсаңыздар, менеджер кыздарга жазыңыздар. Бөйрөк менен ооба, Нур йога Жалалабад дейт. Бул эжеке келем деп жүрөт эле бизге. Бөйрөк менен иштеш керек, ушул бөйрөктүн энергиясын көтөрүш керек. Жалкоолукту жое албай койдум дейт. Жалкоолукту бул дагы оору, жалкоолукту жеңе албаган, сила воля жетишпей. Офлайн сабактар мына жаз келсе, ушул парктарда өтөбүз, Кудай кааласа, мына Тоолок Молдо паркында өтөм. Тишке кайсы точканы басуу керек дейт. Тишке хегу, анан сиаче деген точка, мына алдыңкы жакта, анан мына үстүңкү жакта. Мына ушул кайсыл мына астыңкы тиштериңиздер болсо, эң биринчи бул мына хегу точкасы бул зубной сосуд деп аталат. Зубной сосуд. Жаш балдар жасаса окууларында да жакшы жетишкендик болот. Ооба. Мына 5-гимназияда, улуттук гимназияда Закия деген биздин бир эжеке иштейт. Закия эжеке өзү химиядан сабак берчү. Ошол химия сабагынан сабак берип жүрүп, анан балдарга ошол мектепте цигун тайзи өтө баштаптыр. Ошол кезде айтат эжеке, ошол сабагындай жакшы жетишпей жүргөн 5-чи Гмайнер деген дагы мектеп бар болчу, немец, уклон немецкого языка, Душанбинская көчөсүндө. Ал жерде биздин балдар сабак берет эле. Ошо Гмайнер деген частный мектеп дагы ошол мектебине киргизген эжеке. Ошону түшүнүп, мектептин директору платный эле кылып киргизген болчу. Анан балдар аябай жакшы жетишкен. Анан ошол Закия эжеке 5-гимназиядагы ошол жалаң сабакка көңүл бурбаган балдар дейт, ошол тайзи цигу менен машыккандан баштап аябай жакшы ийгиликтерге жетише баштады дейт. Назгүл аябай туура айтат, окууларында да жакшы жетишкендиктер болот. Мен артрит экстен болуп атам, айык куябыз дешеби. Айнура эжеке, 2-степень артрит. Эгер салмагыңыз оор болсо, арыктаңыз эжеке, арыктаңыз. Анан коллаген, глюкозамин ушуларды ичиңиз. Коллаген, глюкозамин ичип, тизеге көнүгүүлөрдү жасаңыз. Эң биринчи салмагыңыз оор болсо, арыктаңыз. Анан цигу менен занесетиңиз. Бааларын айтып кетпейсизби дейт. Баалары эртеңки боло турган курсубуз, түз жолугушубуз, жандуу жолугушуу 500 эле сомдон. Массаж окутулат, массаж азыр 40 000 сом. Диплом, сертификат берилет. Бүтүп менде өзүмдө иштеп аткан адамдар бар. Москвада иштеп жүргөн окуучуларым бар. Аябай жакшы неме кылып, Москвада иштеп жүрүшөт. Уйку безин май басып калыптыр дейт. Арыкташ керек. Анан ошол өтө таттуу жебеш керек. Сапорго аябай жакшы жардам беребиз. Витцеральный, анан кийин ошол уктуңуз болуш керек. Корен лапуханы ичиңиздер. Корен лапуха, ачкарын корен лапуха ичиш керек. Аптекада сатылат. Эң арзан эле турат. Кандайда кулагым көп чуулдайт, кандайда ичсем болот. Кулактагы шум негизинен бул бөйрөктөн болушу мүмкүн. Эгер шу кандай болуп атат? Өттөн болушу мүмкүн. Ошол органдарды лечение кылыш керек. Көнүгүү жасаш керек, моюнга көнүгүү жасаш керек. Башка мээге кан жакшы барбагандан дагы кулакта шум болот. Жүрөктүн бөйрөктүн точкаларын көрсөтүп койсоңуз дейт. Бөйрөктүн точкасы эң биринчиси Юнчуан деген точка, перезагрузка деген менин курсумда ушуну айтып кеткем. Ушул жерге ушул нерсени басасыздар. Анан тизенин астында Инлинчуан деген точка бар. Инлин буттун иш жагында. Ортосунда, так ортосунда, мына жерде сөөк бар, ушул сөөктүн астында Инлинчуан деген точка.
ошолорду болбосо мен мага катталып карасаңыздар, менин видеолорумда ошол бөйрөктүн энергиясын бүгүн эжеке жазыптыр, бир эжеке 2 саат урдум деп. 2 саат эмес эжеке, аны бир 36 жолу урсаңыз болот. Же болбосо бир 5 мүнөткө чейин уруп койсоңуз жетет. 2 саат сиз аябай ашыкча уруп коюпсуз, бирок азаматсыз эжеке. Ошол бөйрөктүн точкаларын уруш керек, мына буттун точкаларын деген бир эле точка жок. Барбы шишик дагы бар дейт. Ушул курска, ошол түз жолугушууга келсеңиздер, жандуу жолугушууга, ал жерден ушул суроолорду берсеңиздер, ошол жерде өзүңүздөргө көрсөтүп берем. Так көрсөтүп беришке аракет кылам. Эмне үчүн дене шишип турат дейт? Шишип бул лимфа дренажный, лимфа организмде лимфа айланбагандыктан ошодон дене шишийт. Ооба, корккондо ашказандарын бүт тырышып калгансыз дейт. Туура, анткени бөйрөктүн каналы как раз ошол ашказандын тушунан дагы өтөт мынакей. Ашказандын тушунан өтөт мынакей. Бөйрөктүн точкасы мына келип нерден бүтүп атат. Бөйрөктүн точкасы шуфу деген точка. Мына ашказандын тушунан өтөт. Туура эле сиз корккондо ашказандарыңыз тырышып калгансыз. Туура эле. Таманам такыр ысыбайт дейт. Бул энергия жакшы айланбай атат. Алтын короз бир буттап турат деген цигундун көнүгүүсүн жасасаңыз, таманыңыз ысып калат. Остеохондрозго массаж жасашыңыз керек, гимнастика жасаңыз. Мына уйкусуздукка деген кандай кылабыз дейт. Уйкусуздукка азыркы замандын оорусу болду бул дагы. Ушул адам жакшы уктабаса дагы энергиясы жакшы айланбай, адамды ооруга алып келет. Мына цигунга катышканда бир эжеке ошол 1 жылдан бери кыйналып жүрдүм эле дейт. Ошондо баягы кир энергияны сүрүп чыгып, ошол цигунду жасаганда эрте мененки сабакка турбай уктап калыптыр. Ошон үчүн цигун катышыңыздар, цигунга катышып суу чыгып атат дейт. Аллергия болгон окшойсуз, же болбосо экзема болуп аткан окшойсуз. Кожвен неврологторго көрүнүп коюңуз. Ашыкча салмак тамакты мүнөздөп жеш керек, көп басыш керек, нан жебеш керек. Суранова Айгүл дейт, 22-синде катышам дейт. Келиңиздер, азаматсыздар, жазылыңыздар, барыңыздар, жазылыңыздар, өкүнбөйсүздөр. Ошол жерде сурооңуздарды берсеңиздер, ошол жолугушуп бүткөндөн кийин бардыгыңызга жооп берем. Сахарга негизинен сахарды эми толук жок кылып бериш бул өтө кыйын. Бирок сахарды түшүрүүгө болот. Атайын көнүгүүлөр менен. Любой эле кыймыл бул сахарды түшүрөт. Бирок сахарды айыктырып жибербейт. Ашказаныңыз мына көзүм эрте менен шишип калып жатат дейт. Бул ашказандан түрлүү. Сиз бул жерде тишиңизди тазалатыңыз. Ашказандан эжеке, сиз ашказандан саат 7-ден 9-га чейин сөзсүз тамактаныш керек. Ашказанда сиздин тамагыңыз сиңбей жатат. Ошон үчүн ал немеден эмес, порошоктон эмес. 4-тө ойгоном дейт. Рахмат дейт. Саат 4-тө ойгонгондугуз негизинен саат 5-тен 7-ге чейин. Сизде боордо проблема бар эжеке, боордо. Бооруңузда проблема бар. Сизде ошон үчүн боордун энергиясы нарушение болуп жаткандыгы үчүн сиз саат 4-тө ойгонуп жатасыз. Кызым тамакты аябай эле тандап жейт, аппетитин. Эгер чоңураак кыз болсо, спортко бериңиздер, кыймыл кылыш керек. Кыймылды көбүрөөк кылса эле бала тамакты жакшы жей баштайт. Подагра дагы бул негизинен бул тамакты өтө күчтүү жеген адамдарда болот. Өтө күчтүү жеп, бирок кыймыл аз. Бул менен көбүнчө аш тойлорго көп барып, анан кыймылсыз жатып алган адамдар көп. Мисалы баягы менин көп тамада тааныштарым бар, бардыгында ушундай ол көп, подагра. Бул организмдеги мочовина жакшы бөлүнүп чыкпай, мочовинная кислота. И ошол кан аркылуу келип, ошол бутка топтолуп калган оору. Ошон үчүн диета кылышыңыз керек. Цигун менен занятие этиңиз. Сөзсүз жакшы жардам болот. Диета кылышыңыз керек. Остеохондрозго
остеохондрозго гимнастика кылыңыз, массаж алыңыз. Массаж жасайбыз ооба. Жаш балдардын жүрөгүн кантип көтөрсө болот дейт. Жаш балдардын жүрөгүн эми атайын биздин кыргыздын деле ошондой апалар бар. Жаш балдардын жүрөгүн көтөргөн апалар бар. Карап таап ошолорго кайрылыңыздар. Биздин кыргыздын медицинасы деле күчтүү аябай. Бут чымырап уктагандай боло берет дейт. Бул белиңиз ооруйт, белиңизде смещение бар, же болбосо грыжа бар, ошодон бутуңуз чымырагандай болот. Остеопорозго бул кальций ичишиңиз керек эжеке, кальций ичишиңиз керек. Костоправтарга өтө катуу массаж жасагандарга такыр барбаңыз, кальций ичиңиз, D3 ичиңиз. Башым көп ооруйт дейт. Баш оорунун негизги себептери баш оорунун себептери көп. Бул өттөн оорушу мүмкүн, ашказандан оорушу мүмкүн, бөйрөктөн оорушу мүмкүн, женский жактан оорушу мүмкүн. Причинасы көп. Радикулитке эмес женскийде миома бар дейт. Цигун менен цигунда мисалы өтө эмоционалдуу көп ошо эмоцияга көп берилген эжекелерде, эркектерде мисалы гуань-юань деген точка ошол блокировка болот. Ушул блокировка болгондо ушул миома, кисталар пайда болот. Сиз өтө катуу цигун менен занятие этсеңиз, анан эт жебешиңиз керек. Любой түр эт, балык, эчтеке жебесеңиз, бул миомадан толук кутулса болот. Өзүм жалгыз калганда, жалгыз жүргөндө коркуп барам дейт. Ушул бөйрөгүңүздүн энергиясы слабый. Ошон үчүн цигун менен занятие этип бөйрөктүн энергиясын көтөрүңүз. Көзүм көп таалыйт дейт. Көзүңүздө көп таалыса, ошо боордун энергиясы слабый сизде. Үмитай деген эжеке сиз көзгө не деген Ултай көзгө ичкен неле? Көзгө ичкен неле? Көзгө ичкен неле деген көзгө ичип аткан? Черника форте, черника көзгө черника форте дегенди ичиңиз эжеке, витамин. Черника форте. Сирозго бул дагы эт жебешиңиз керек, сирозго өт жебешиңиз керек. Эгер ден соолукка өзүңүз чыңдап күйсөңүз, этти такыр жебей, ушул сироздон ошол менен ачкачылык менен өзүн өзү жеңген кишини билем. Мамат Болот деген агай бар болчу. Анын номери жок болуп атат. Мен бирөөгө ошондой сөз берип, таап берем деп таба албай калдым. Ошол нерсе менен занятие этсеңиздер, ачкалык менен, бирок жолун билген, толук айыгасыздар. Мына ушул жакында ушул астманын точкалары негизинен бул дабыш, үн цигуну бар. Ошол үн цигуну менен айыктырса болот. Ошол кезде ошол нерселерге катышсаңыздар, мына цигун көнүгүүлөрүнө катышыңыздар. Мен толук көрсөтүп берем. Ошол үн бир 3 звук бар, 3 түрлүү. Ошол органдарга, мисалы үн чыгып, мисалы оң, ха деп ушундай бир үн чыгарып, бир точкаларга көңүлдү коюп жасала турган цигундун түрү бар. Дыхательный упражнение, ошол дем алуу жолдорундагы проблемаларды ошол дабыш цигундар аябай жакшы жардам берет. Бут жылыбайт эмне кылсам болот дейт. Энергия начар айланат, ошол алтын короз бир буттап турат деген бар. Эми ал нерсени келишиңиздер керек. Өзүңүздөр мынтип айтып койсо түшүнбөйсүздөр. Берем дейт. Суун кана жеке, цигун менен занятие этишиңиз жүрөккө тынчтык алып келиш керек. Ич көпкөнгө эмне жардам берет? Ич көпкөнгө эң жакшысы эле лимон. Лимонду суу ичиңиз. Ичиңиз көпкөндө ошол лимонду алып туруп оозуңузга сыгып чайнап суу менен ичип койсоңуз ошол дагы жакшы жардам болот. Щелочный среда бузулганда ашказандан ошондон дагы ич көбөйөт. Бөйрөк ооруйт, бөйрөккө цигун менен занятие этиңиз. Адрес Исанова 42/1 менеджер кыздарга жазсаңыздар болот. Исанова 42/1 Токтогулова менен кесилиши.
сол кол артка кайрылбай жатат дейт. Негизинен бул трапециевидный мышцадан болуп атат. Малая грудиная мышцадан болуп атат, колуңуздун неме болбагандары. Буга сизге массаж керек. Семеле ашказан менен туташып сразу эле кытышып жатат дейт. Значит, ашказаныңызда проблема бар. Ашказандын точкасы, каналдары ошол бөйрөк бут аркылуу өтөт. Бут аркылуу өтөт, мисалы мынакей. Буттун мынакей бул жагы менен өткөнү ашказандын точкасы менен көк болуп турган мынакей. Ошон үчүн ашказандын каналдарын ачышыңыз керек. Өтө жоктор орозо кармаса болобу дейт. Болот, орозо кармасаңыздар болот. Аутизм балдарга жардам береби дейт. Эми аутист балдар менен отдельный өздөрү менен иштешкен жокмун эжеке. Алар менен иштешкен жокмун. Мен күндүз ыйлап койдум эле, нерв болуп атам, көп болуп дейт. Сабыр кылыңыз эжеке, сабыр кылыңыз. Нерв болбоңуз, ыйласаңыз, нерв болсоңуз ал банкрот болгон нерселериңиз кайра кайтып келбейт. Сиз нервиңизди тынчтансаңыз, сиз ал жоготкон нерседен дагы көп нерсени табасыз. Тынч болуңуз. Айтып бериңизчи дейт. Циррозго көнүгүүлөр боордун ишин жакшыртыш керек. Бул жөнүндө айтып кеттим, суу ичиш керек деп. Азыр беребиз, азыр. Сөзсүз үй кожокеси өздөштүрө алат. Менде 70ке, 75ке чыгып массаж окуп иштеп жүргөндөр бар. Каалоо болсо бардык убакта, бардык жерде уюштурса болот. Кеч кирип калдым дейт. Эмне кылсак болот? Муну айтып кеттим. Рахмат агай дейт. Uyku bezim ооруп жатат. 3 күндөн бери тамак ичпей ооруп жатам. Сол жокун жатат. Ичим кызыйт. Эмне кылсам болот дейт. Сиз ошол диета кылыңыз. Диета кылыңыз. Күрүчтү эле кайнатып суусун ичип, диета кылыңыз. Ушул нерсеңизге мен бир көнүгүү көрсөтүп берем азыр. Экзема аллергия көнүгүү барбы? Экзема аллергияга диета кылыш керек. Диета кылыш керек. Ачуу жебеш керек. Сабакты сакташка аракет кылам. Менин сол бутум, тиземдин аркасы ооруйт. Бул мочевой пузырьда проблема бар. Жүрөктүн пульсун кантип түшүрөбүз дейт. Цигун менен кырсылдайт. Цигун менен занятия этиңиздер. Бардыгына цигун негизге ыраазымын. Ичи ооруп жатат, эмне кылып жардам берет дейт. Бицеральный массаж кылып, ушул ийне алыңыз. Энергия жакшы айланбай атат, ушул ашказанда организмде суук бар да, кандай жардам болот? Бул уже подограга айтып кеттим. Онлайн курс канча сом? Онлайн курс 3000 сом. Жанып кетет дейт. Цигун менен занятия этиңиздер. Коллаген өтө жокторго болот, эчтеке болбойт. Цигун бул энергияны башкаруу деген, бул дыхательный упражнение. Таманым такыр ысыбайт, энергия жакшы айланбайт. Корен лопуха деген бул чөп. Баягы ат кулак деп коебуз бизде, партаң, ошонун тамыры. Өтө таш бар деген ошого тынчсызданып нервин иштетип жатамбы, жооп берип коюңуз дейт. Тынчсызданбаңыз эжеке, өтө таш болсо бул проблема эмес. Биздеги 100 адам болсо 100 адамдын 80-inde сөзсүз өтүндө таш бар. Ошон үчүн диета кылыш керек, өтө майлуу жебеңиз, өтө жирный жебеңиз, ачуу нерселерди жебеңиз. Циррозго буларды айтып кеттим. Ушул мына буттун кызый бергени дагы бул ошол өтө майлуу, күчтүү тамак жегениңизден. Ушул бир аз диета кылсаңыз өтө ошо кызбай калат. Подограны айтып кеттим. Лимфа айланбасабы дейт. Ооба, лимфа айланбаса ошондо шишик болот. Давлениеге көнүгүү барбы дейт. Азыркы жасала турган көнүгүү ушул давлениеге аябай жакшы, вытеснение грязницы. Мен бооруман операция болгон дейт. Шифаңызды Алла берсин. Белоруга ошол цигун, жакынкы өтө турган цигундарда Чанмингун деген көнүгүү бар.
Жалал Абадка да келиңизчи дейт. Жалал Абадка барышка аракет кылабыз. Кудай кааласа түштүк жакка дагы Ошко барабыз. Болот. Орусо ашказаныңыз ооруса, өзүңүз тутуп көрүңүз, ниет кылып тутуп көрүңүз. Шифаны берүүчү Алла жардам берер. Диета кылыш керек панкреатитке, диета и иголка сайыш керек. Эмнеге ич ысыгандыгы, кайсыл туш ысыйт, ошол нерсени чечиш керек биринчи. Боорум ошо капа болсоңуз эле, бооруңуз ооруганы, бооруңуз ошол капа болсоңуз, ашказаныңыздан болуп атат. Ашказан менен боор бири-бирине жакын. Ошол капа болбоңуз, нервди тынч кармаңыз, цигун менен эместетиңиз. Остеопороз же сөөктүн кемирилүүсүн бул кальций ичиңиздер, кальцийдин халат түрүндөгү кальций ичиш керек. Коллаген ошолорду ичип, эң жакшысы белый кунжут, ошону бир аз кууруп коюп туруп, кофемолкадан өткөзүп коюп, бир чай кашыктан ичип, 3 маал ичсеңиздер ошол дагы жакшы болот. Алаканын бул эмнеден колум жакшы болгон дагы эле жакшы түшпөй калган сул колуңуз, значит, аны жакшыраак бир костоправторго барып салдырыңыз. Жакшы түшпөй калган, эгер жакшы түшкөндө ал шишибейт болчу. Панический атакага цигун аябай жакшы жардам берет. Бирок бир индивидуальный сабак алсаңыз жакшы болот. Бул бөйрөктөн, бул кулактын шуму бөйрөктөн болот. Жана өттөн болушу мүмкүн, и мээге кеткен тамырлар кысылгандан болушу мүмкүн. Териңиздин кургактыгы бул өпкөдөн, цигундун көнүгүүлөрү жардам берет. Өпкөнүн иши жакшырганда жакшы болот. Далы эмнеге сизде дагы ушул өт, далы, потому что өтү ооруганда ушул далы талыйт. Ошол себептен өттүн дагы ошол туш келгени ошол далыда болот. Оттун чыпалак катуу нерсе чыгат, ботинке кийсем эле таман болуп калат, эмне кылсам болот дейт. Ортопедический стелка салып алыңыз, Ортека деген магазиндер бар. Ошол атайын ортопедический, немец, германский обувьтарды саткан жерден германский дагы стелка, ошол ортопедический. Ошону салып алсаңыз жакшы болуп каласыз. Уланбек, алейкум ассалам досум. Өтүм ооруйт көптөн эмне кылсам болот? Расторовча ичиңиз, мына жазда ошол өттү тазалаңыз, өттүн жолдорун тазалаңыз. Азыркырап ооруйт дейт. Бул сөөгү оорулары көп эле бул өттөн, бөйрөктүн ишин жакшыртыш керек. Өмүрбек агай сизде окуганбы дейт. Өмүрбек 2003-жылы менде окуган. Өмүрбек менин окуучум болот. Доктор Өмүрбек бул менин окуучум. Мурунга салып сүйлөйм дейт. Бул эми мүмкүн эттер болушу мүмкүн, же болбосо бул кичинекей кезиңизден калыптанып калган адат болушу мүмкүн. Ооба, окутабыз. Бирок бизде повышение болгондо деле баасы арзандабайт, баасы ошондой эле. Баасы 40 000 сом. Адрес Бишкек, Исанова 42/1. Келиңиздер, болду. Эми азыр көнүгүү жасайбыз. Калган суроолор уже 35 мүнөт, 10 мүнөт неме деп суроолорго мен 35 мүнөт жооп берип турмун. Калган кийинки сабакта дагы суроолорго жооп беребиз. Келиңиздер, көнүгүү жасайбыз. Вытеснение грязной тиси, кир энергияны сүрүп чыгуу. Бул өтө баалуу көнүгүү. Таманды ойду мына үйүнчөн точкасынан бөлүп чыгарабыз. Караңыздар, үйүнчөн точкасынан төбөдөн кирип,
дененин ортосу менен сүрүп келип, киндикке келгенде экиге бөлүнүп, бөйрөк ойду жиберебиз. Анан буттун ортосу менен мына буттун ортосун турбада элестетесиздер. Анан ушул точкадан чыгат, тамандан. Эгер бул точканы билбесеңиздер, общий тамандын ортосунан эле жерге жиберебиз. Кир энергияны сүрүп чыгуу, дене бош, тиш бири-бирине тийип турат, тил суктан дагы тийип турат. Чувствуем внутреннюю улыбку. Тамандан жерди сезебиз. Төбөбүздөн асманды сезебиз. Үстүбүздөн тынымсыз куюлуп аткан суунун агымын сезип турабыз. Төбөдөн кирип, буттун учунан чыгып аткандай, колдордун учтарынан тамчылап жерге агып аткандай, рахаттанып турабыз бир. Алтындын түсүндөй, күндүн нурундай төбөгө түшүп, асмандан, космостон түшүп, бүт денени каптап агызып атат. Биз асман менен жерди байланыштырып турабыз. Адам ортодо, жердин үстүндө турабыз, асмандын астында турабыз. Жай алдыга, аркага термелебиз. Капталдан караганда мисалы буттун учуна салмак алдыга кетип, кайра аркага, алдыга жылып, мен точкасын сезебиз, аркага шенсияны. Жай токтойбуз. Оңго, солго жылабыз. Жай бут бүгүлүп турат. Жай токтойбуз. Круг боюнча, салмакты буттун айланасы боюнча алабыз. Даймай, дуймай деген меридиан. Бул баягы месячный, нерегулярный болуп атат деп атпайбы, ошолорго пайдалуу. Месячныйлар бузулганда. Ушул опоясывающий меридиан. Дагы уйку безим тынчсызданып атат дегендерге дагы мына ушул көнүгүү жакшы. Уйку безим тынчсызданып атат деген. Ортодо шарик турат. Шарикке денебиз менен тийип атабыз. Ортодо шарик кыймылсыз, биздин ичибиздин денебиздин ичинде ортосунда. Ушул мына уйку бези беспокоить этип аткандарга дагы пайдалуу ушул көнүгүү. Жай токтойбуз. Давлениясы бар дегендерге дагы кеттик, мына вдох, эчтекени ойлонбой, жердин энергиясы, мына колдор мындайынан көтөрүлүп атат, мына вдох, бу жерден асманды карап, төбөдөн киргизип, выдох, дене бош, выдох, 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 выдох. Ички органдардагы бүт бардык кир энергияны өзүнө алып, шарик. Вдох, көңүлдү бөйрөккө жиберебиз, мына киндик бул жерде калды. Вдох, көңүлдү бөйрөккө жиберип, бөйрөктөн кир энергияны бут аркылуу выдох сүрүп чыгабыз. Тизе бүгүлбөйт. Жерге отуруп кир энергияны чыгарып, жерден таза энергияны көтөрүп, вдох. Киндикке чейин көтөрүп келип, выдох, бүтүрүп коебуз, болду, токтойбуз. Кеттик, выдох. Мына колдор капталынан көрүнгөндө ушундай эле көтөрүлөт, мына жер ийинге чейин. Бияктан көрүнбөй калып атпайбы, толук, мына вдох, төбөдөн алып, выдох. Вдох, көңүлдү бөйрөккө жиберип, выдох, бут аркылуу кир энергияны жерге чыгарабыз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, дем тартып, выдох, дем чыгарабыз, выдох, 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 дем чыгарабыз. Киндикке келип, вдох, бөйрөк дем алгандай элестетебиз. Выдох, бут аркылуу кир энергияларды сүрүп чыгарабыз. Выдох, 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 выдох. Жерден таза энергияны буттан көтөрүп, вдох, жердин энергиясын алып, киндик алып келип таптап коебуз, нижний дантян деп коет, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Болду, бүтүрдүк, эми отурбайбыз. Вдох, выдох. Төбөдөн энергияны киргизип, анус кысылып турат. Анус деген бул арканкы тешик. Выдох. Улуу заряд чыгуучу жер. Анус. Вдох, выдох.
утечка энергия болбош керек, ошон үчүн кысабыз. Тан жунтушкасынан көкүрөктөн киргизип энергияны топтойбуз. Вдох, выдох. Киндиктен. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Кеттик баягы. Уйку безим ооруйт, кант диабетим бар дегендер үчүн выдох. Вдох, бул жака бурулуп, сол жактан бияка карап выдох. Вдох, колдорду бош. Выдох, бияка сүрдөбүз. Жакынырактан көрүнгөн да. Мынакей вдох, бош. Выдох, сол жактан бияка. Селезенка бул сол жакта. Вдох, выдох. Селезенканын энергиясын бөйрөккө направлять этебиз. Выдох. Шогундан кийин ошол нерсени жасайсыздар. Денени бош коебуз. Денебиз ушул жерде турган жерде ичинде шарик элестетебиз денебиздин ортосунда. Мисалы, ошондо кантип элестетиш керек? Мисалы, мына бул биздин ичибиз болсо, ич көңдөйүбүз болсо, мына денебиздин ортосунда шарик турат, мындай бул топ. Мынакей. Бул биздин ич көңдөйүбүз. Мына баштан мына баш жок, бул жагы бут элестетиңиздер. Бул биздин ичибиз, денебиздин ортосунда мындай шарик турат. Мына ушундай сары шарик мына денебиздин ортосунда. Ушуну элестетип туруш керек. Колдорду бош. Ал энергия дантен деген бул энергетический поле. Анус кысылып турат. Вдох болгондо расширять этип бөйрөккө чейин. Выдох кайра жымайып шарикти кысабыз. Вдох кеңейип, выдох кичирейип турат. Көңүлдү бөйрөккө коебуз. Алакандар менен бөйрөк аркылуу дем алабыз. Вдох. Бөйрөктүн ичин көкмөк элестетебиз. Выдох. Киндиктен кир нерселер чыгып атканын элестетебиз. Вдох. Выдох. Вдох. Бөйрөк менен көкмөк асмандын үстүн элестетебиз. Выдох. Кир нерсени сүрүп чыгарабыз. Болду. Массаж. Көздө эт өсүп кетти дегендер көздүн оорусуна ушул алаканды кызытып көздү баскан былай пайдалуу. Денен турабыз. Баягы ичим ооруйт дегендер, запор болгондор мынакей. Эртең менен суу ичкенден кийин денени бош коюп, ичти сүртөсүз бир 36 жолу. Ысык суу, бир 2 кружка лимондуу суу ичиш керек. Ысык эмес, өтө жылымык. Массаж жасайсыздар, почасовой 36 жолу, против часовой 24 жолу. Болду, ушу менен бүгүнкү тиз эфирибиз аяктады. Кирип, убактыңыздарды бөлүп, катышкандыгыңыздар үчүн баардыгыңыздарга чейин ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздарды ушул 22 февралда боло турган жандуу жолугушууга чакырам. Жандуу жолугушууда мен сиздерге дагы көптөгөн цигундун сырларын ачып берем. Цигун боюнча дагы көп жакшы нерселерди билесиздер. Маанайды көтөрүүчү точка, ошол нерсени аласыздар. Дагы көп. Мисалы баягы цигунда мындай түшүнүк бар. Отту мисалы чоң отту бир гана ширеңке, бир ширеңке ошол алууланган отту туктандырат. Ошол энергияны алып кетесиздер. Онлайн катышканыңыздар дагы жакшы. Бирок ошол жерге келип, чоң мастерлерге барганда мисалы мастер жаныңа мынтип эле басып өтүп кетет.
энергияны сезбей турасың. Мынтип жаныңа басылып кеткенде энергияны энергияны түшкөнүн сезесиң. Ал мастердин энергиясы ошол от, ошол туттандырып берген, ошол бир тал ширеңкенин бир даны ошол туттандырып берген от. Ошон үчүн жандуу жолугушууга келиңиздер. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, бардыгыңыздарга чың ден соолук каалайм. Эң күчтүү доктор өзүңүзсүздөр, ар ким өзү. Эң күчтүү врач сиздердин ичиңиздерде уктап жатат. Эң күчтүү дары дагы бул сиздердин жүрөгүңүздөрдө. Ошону ойготуңуздар. Ал деген цигун, ал деген энергия. Бардыгыңыздарга жүрөгүңүздөргө тынчтык каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Суроолоруңуздарга жооп бере албай калсам кечиресиздер, көп убакыт өтүп кетти.